Токмоктогу кафелердин бирине уурулукка кирген киши мас болуп уктап калып, милиционерлер ойготкон. Окуя 9-мартка караган түнү болгон. Кафенин айгайы иштеп, күзөтчүлөр менен анын кожоюну киргенде сейф бузулуп, анын ичиндеги зер буюмдар менен акчалар жок болуп чыккан. Ал эми залда мас болуп жаткан адамдын жанында уурдалган зер буюмдар менен акча жаткан деп айтылат маалыматта. Келтирилген чыгымдын суммасы 150 000 сомду түзүп, 41 жаштагы шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Кыргызстандын мектептеринде сабак учурунда мобилдик телефондорду колдонууга тыюу салынды. Билим берүү жана элим министри Доктургүл Кендирбаева билдиргендей, тиешелүү буйрук өлкөнүн бардык мектептерине жиберилди. Эми ар бир класста кол телефондору үчүн атайын кутучалар орнотулат. Бишкекте биринчи жолу Орто Сай базарында ротордук унаа токтоочу жай орнотулууда. 10 машинага ылайыкталган унаа токтоочу жайлар Беларустан чыгарылган. Атайын механизм менен иштеген көп кабаттуу жайга унааны киргизүү жана чыгаруу убактысы 2,5 мүнөттү түзөт. Социалдык тармактар жана мессенджерлер аркылуу жалган маалыматтарды тараткандарды жазалоо каралууда. Мыйзам долбоорун өкмөт демилгеледи. Документте бүгүнкү күндө интернет бейкиндеги социалдык тармактар маалыматтын негизги булагы болуп калганы айтылат. Укук бузуулар жөнүндө кодекске жалган маалыматтарды таратуу беренесин кошуу сунушталууда. Ага ылайык жеке жактарга 20 000 сом, юридикалык жактарга 65 000 сом айып салуу каралган. Милиция протоколду түзүп, ишти сот карайт. Эскерте кетсек, буга чейин интернетте мазактоо жана жала жабуу үчүн айып пул салуу мыйзамы күчүнө кирген.